Москвада 23 жаштагы кош бойлуу мигрант келин каза болду. Маалыматка караганда келинден капыстан кан кетип, тез жардам чакырылганына карабай жүрөгү токтоп калган. Жалил Атамбаевдин 1000 адамды чакырып той берүүсү элдин бетине түкүргөндүк. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев салыктан качкан ишкердин уулунун үлпөт тоюн дал ушинтип сыпаттады. Финансы полициясы Достук бажы бекетинин кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Алар кызмат абалына кыянаттык жасап, бекет аркылуу товарларды аткезчилик жолу менен ташып кирүүгө жол берип келген. Изучуусу көп улуттук университет кайрадан журналисттердин көңүлүн бурду. Тышкы сессия жүрүп жаткан учурда мугалимдер жетекчиликке нааразы болуп көчөгө чыгышты. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дарек экранда көрсөтүлгөн. Нарын облусундагы Жумгал районунун Миңкош айылында 2 кабаттуу турак жайда 24 декабрда таңгамал саат 5:00 чамасы өрт чыкты. Жергиликтүү тургундардын маалыматына караганда өрт өчүрүүчүлөр саат 7ден өткөндө келгени менен суу шлангы тешилип, аны өз убагында өчүрө алышкан эмес. Имарат дээрлик толук күйүп бүтүп калганын жергиликтүү тургундар уюлдук телефонго тартып, интернетке жарыялаган видеода да айтылат. Азыр өрт өчүрүү иштери уланып жатканы кабарланды. Алардын билдирүүсүндө өрттөнгөн турак жайда 8 батир бар болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуя боюнча маалымат бере элек. Өрттүн эмнеден чыкканы азырынча белгисиз. Баткенде шахтага түшүп кеткен кишинин сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Эске салсак, 22 декабрь күнү эртең менен Баткендин Сүлүктүү шаарында Ашынбай шахтасы урап, ичинде бир киши калып калган. Ал 37 жаштагы экени кийинчерээк такталган. 23 декабрь күнү кырсык болгон жерге 16 куткаруучу, Ички иштер министрлигинин 6 кызматкери жана 20 шахта кызматкери издөө иш-чарасын жүргүзгөн. Алар кишинин сөөгүн алып чыгышып, укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен. 20 декабрда Москвада 23 жаштагы кош бойлуу мигрант келин каза болду. Бул тууралуу Орусиянын Московский комсомолец гезити жазды. Гезиттин жазганына караганда, келиндин капыстан кан кетип, тез жардам чакырылганына карабай жүрөгү токтоп калган. Окуя болгон жерге барган ички иштер жана медицина кызматкерлери келиндин кош бойлуу экенин аныкташкан. 2019 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстандан чет жакка чыккан мигранттардын саны 732 миң деп эсептелген. Алардын 640 миңинин Орусияда расмий каттоосу бар. Кыргызстандыктар Орусиядан тышкары Туркия менен Казакстанга иштегени көп барышат. Жылына чет жактан 300дөй кыргызстандык мигрант каза болууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 24 декабрдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 3 киши каза болду. 186 кишиге вирус жукканы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1340 кишиге жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 79845 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 73870 адам. Стационарларда 1418 бейтап, үй шартында 2320 дарыланууда. 24 декабрда дагы бир медицина кызматкерине коронавирус жуккан учур аныкталды. Пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алган мед кызматкерлердин жалпы саны 4081 кишиге жетип, каза болгон мед кызматкерлердин саны 80ден ашты. Эл кыйналып турганда аткаминерлердин баюуга укугу жок, мындай пикирди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйында айтты. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан ири кылмыштарга барган аткаминерлерге карата тергөө иштери башталды. Аткарылып жаткан иш-аракеттер алдыда дагы уланары кабарланууда. Чиновниктердин баары текшерүүгө алынат. Мындай пикирин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйын учурунда билдирди. Учурда аткаминерлер менен депутаттардын декларациялары текшерүүгө алынды. Жогорку кеңештин депутаттарынын бири 8 жыл мурда кылмышы үчүн жазынакка бул жылы тартылууда. Аты жөнүн атабаган УКМК башчысы. Ал эл өкүлү бүгүнкү күндө мамлекетке келтирген ири чыгымдын ордун толтуруп жатканын билдирди. Мы сейчас одного депутата жогорку кеңеши поймали. Я ее имя не буду озвучивать сейчас.
Он сейчас платит. Биз бир депутатты кармадык. Анын аты жөнүн азыр айтпайм. Ал 8 жыл мурда жасаган чоң кылмыш үчүн мамлекетке ири өлчөмдөгү акча төгүп жатат. Биз ага шарт койгонбуз. Ал акчанын жарымын төгүп бүттү. Так. Мы ему поставили условие, что он крупную сумму сейчас как бы возмещает государство. И он будут возмещать. Он уже половину уже заплатил. Карапайым калк материалдык, моралдык жактан кыйналып турганда эч бир атка минерлер баюуга укугу жок. Эл кыйналып турганда Жалил Атамбаевдин Ош шаарында миңдеген элди чогултуп той бергенинде сынга алды. Анын бул аракети элди тоготпогондук катарында сыпаттаган. Ал эми уулунун УКМК кызматкер экенин да белгилеп, атасынын кетирген катасы үчүн жумуштан көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү кыскартылганын билдирди. Элдердин жашоосу кыйын болуп турганда, суук болуп көчөдө моонтип баардыгы ушундай болуп турган маалда Жалил Атамбаев эмне кылып атат? Миңдеген адамдар топтоп алып той берип атат. Биз ойлойбуз, бул элдин коомчулуктун бетине түкүргөндүк болот. Так, эгер ошо адамдын байлыгы болсо, адамдын көп имуществосу болсо, башкасы болсо, берсин элге, мамлекетке берсин. Мына той кылып, тоюнда 3-4 жанагы машинаны призге коюп, бул деген өтө мындай элди тоготпогондук болуп эсептелинет. Эми баласы жакынкы 1-2 жылда по лестнице, по служебной лестнице не может подняться за поступок отца. Так, теперь пусть это будет уроком для всех богачей. Бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө эң эле көп айтылган жана күтүлгөн маалымат мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жөнүндө жүрдү. Ал күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке төгө турган акчаны толук төлөп бүткөн. Көрсөтүлгөн каражаттын 1 миллиард 400 миллион сому акча менен, калганы бир соода борбору 9 батир менен төлөндү. Эскертсек, Матраимовду тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тилкат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Матраимовдун биздин мамлекетибиздин ичинде жасаган кылмыштары боюнча дело расследовать бүттү, изилденип бүттү. Биз аны сотко жөнөтөбүз, жакынкы убакта жөнөтөбүз. Себеби анын айткан бизге мамлекетибизге келтирген зыянынын 2 миллиардын биз алдык. Эми Матраимовго сырт жактан кылган кылмыштары боюнча, башка өлкөлөр менен кылган контрабандалык кылмыштары боюнча, бул Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Россия или башка мамлекеттер менен кылган кылмыштары боюнча биз жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Эми биз сырт жакка чыгабыз. Андан башка Матраимовдун сырт жактагы кайсы бир мүлктөрү болсо, ошолорду дагы биз азыр тактайбыз. Кыргызстанда жогорку соттун судьялары болуп көрбөгөндөй бай. Бул пикирди УКМК башчысынын пикири менен бекемделди. Биздеги судьялар кымбат шуба, кымбат өтүк жана асман чапчыган акчага алынган унаалар менен жүрөт. Жада калса үй бүлөсү менен Европаларда да эс алат экен. Эми ойлоңузчу, судья бул акчаларды кайдан, кантип табат? Ташиев коомчулуктун суроосун журналисттер алдына алып чыкты. Муну менен УКМК жетекчиси ар бир сот кызматкери текшерүүгө алынарын маалымдады. Баары 570 джиптерде жүрүшөт, мерседестерди минип жүрүшөт, гелен вагендерди минип жүрүшөт. Биз ушинтип сотторго айтып атсак, кече бир сот 2 күн алдын үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алган учуп кетти. Бул эмне деген акмакчылык? Сот, жогорку соттун бир судьясы учуп кетти. Кече мен ал сотко уже териштирүүнү дайындадым. Териштирүү башташты ал сот боюнча. Ошол бул жерде ошол Дубайга учуп барган эле 4 адам учуп барган эле. Учуп келген эле, дем алып келген эсептесек эле 15-20 миң доллар акча болот экен. Сот ал акчаны кайдан алды? Соттун бир кийген шубасы 5 миң доллар турат. Сапогу 1000 доллар турат. Минген машинеси 100 миң доллар турат. Жашаган үйү $1 миллион турат. Андан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кече кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Мындай текшерүүлөр келечекте токтотулбаасын айтып, мындан ары кара иштерге аралашкан бардык атка минерлердин өлкөдө эркин басып жүрүүсүнө жол берилбесин да кошумчалаган. Маалымат жыйында берилген бул маалыматтар жана убадалар келечекте канчалык жемишин берет, убакыт таразалайт. Нурзада Сыдыкова, Адлет Нышанбаев,
Нурньюз. Таким образом, он... Финансы полициясынын Ош шаардык башкармалыгы мамлекеттик бажы кызматынын айрым кызмат адамдарына кылмыш иши козголгонун кабарлады. Маалыматка караганда, бажы кызматынын Түштүк Батыш бажысынын Достук бажы бекетинен кызмат адамдарына карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана аталган бекет аркылуу товарларды аткезчилик жолу менен ташып кирүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин элдик керектөөдөгү товарларды мыйзамсыз ташып кирүү жана ташып чыгуу фактыларын аныктоого багытталган чараларды жүргүзүү учурунда бажычылардын катышуусунда товарлар дайым аткезчилик менен ташылып турганы аныкталган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Учурда бул ишке катыштыгы бар адамдарды аныктоо, мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ызычуусу көп улуттук университет кайрадан журналисттердин көңүлүн бурду. Кышкы сессия жүрүп жаткан учурда мугалимдер жетекчиликке нааразы болуп көчөгө чыгышты. Алардын негизги талабын билүү үчүн кабарчыбыз жерине барып, билим берүүчүлөрдүн үнүн угуп келди. Кыргыз улуттук университетинин мугалимдери эмгек акыларын ала албай жатышат. Буга нааразы болгон агартуучулар окуу жай алдына митингге чыгышты. Алардын негизги талабы 13-айлык катары чегерилген өз каражаттарын алуу керек. Эгер чынында эле ушул эле жылы ушундай болуп аткан болсо, 13-айлык ушинтип жарым-жартылай берип аткан болсо, анда мен кичүү болсом дагы жанагынча коллективиме туруп мындай эме сөзүмдү айтат элем да, койгула коллектив. Жылда эле жакшынакай алып келбедик беле. Эми быйыл түшүнүп коелу, шарт ушундай болуп атпайбы? А бирок жылда ушундай болуп келатат да. Башкы корпустун алдына 100гө чукул мугалимдер чогулуп, келген журналисттерге арыз муңун айтып жаткан учурда ректорат тараптан өкүл чыгып, маселени ичкериде сүйлөшүүгө чакырды. Ошентип тараптар бир залга отуруп, көтөрүлгөн маселенин күнгөй тескейине токтолушту. Алгачкы сөздү алган мугалимдер сый акча катары жылына берилген кошумча айлыкты толук берүүсүн талап кылышты. Алган эмгек акыбыз жашаганыбыздан артпай жатат деген агартуучулар ректорат тарапка нааразычылыгын мындайча билдирди. Но мне уже, чындале, уже надоело вот эти все интриги, склоки. Она национальный, да, жетишпеген акча. Ну вот скажите, акчаңар жетишип атабы? Вот почему молчите? Жетишпей атабы? Не, почему вот 13-й постоянно алчыбыз? Почему при Чинаре Адамкуловой мы получали, а при вас мы не можем получить? Вы скажите. Муну угуп отурган ректор быйылкы жыл эң оор жыл болгонун белгилеп, университеттин бюджети тартыш болуп жатат. Онлайн окууга техникалык базаларды чыңдагандыктан каражат тартыш болуп калды. Ошол себептен кошумча сыйакы толук берилбейт деп кыскача түшүндүрмө жасады. Университеттин жааматы менен ректораттын ортосунда коллективдик келишим бар. Ошол коллективдик келишимде мындай деп жазылган: эгерде жылдын жыйынтыгы боюнча каражаттар жетиштүү болсо, ошондо толук айлык эмес, премия жөнүндө сөз кабыл алынган. Ашыкча каражат жок. Муна биздин болгон шартыбызга байланыштуу. Анан баарын эске алуу менен жарым айлыктын алып аткан жанагы суммасын 50% берип туралы. Ректордун мындай жүйөсү отургандарды анчейин ынандыра берген жок. Бюджетте каражат жетиштүү көлөмдө деген мугалимдер жааматы каршылык маанайда биринин артынан бири суроо узатып жатты. Жетекчилик жана кызматкер болуп бөлүнүп алган эки тарап бири-бирине ачуу сындарды айтып, маселени саясатташтырып да жиберишти. Бул демилге мени каралоо үчүн уюштурулуп жатат деген ректор чындыкты айткан мугалимдин дарегине ташыргытты. Я не хочу превращать это вот в такой вот личный разговор. Хотите, пойдемте в кабинет, мы с вами переговорим. А жалпы баары менен ушул жерде отуруп алып, сиздин свою личную претензию не надо здесь предъявлять. У меня всегда открыто. Пожалуйста, зайдите. Сиз атайын башка жерлерге кайрылып туруп, биздин университетти жамандап атасыз. Утур чыккан сайын. Сиз ана башка жерден заказ атасыз. Мен Жапаровка не болею, ни Бакиевка не болела, ни Акаевка не болела. Даже между прочим, ана сиз саясат кылып атасыз, сиз саясат кылып атасыз. Мен коркоп билиш эчтекем жок. Если вы даже с национального выканите, мен деген башка жерден проект, программа мени кудай деп момтип кучактап алып алышат. Так не надо говорить.
Кырдаал курчуп калган кезде билим берүүчүлөр агынан жарылып, айлык маянынын аздыгын айтышып, университеттин акыбалына да токтоло кетишти. Бүгүнкү биздин чогулгандыгыбыз 13 зарплатанын 50% гана бериле тургандыгы деген себеп эле болду да, бирок биздин айта турган ойлорубуз дагы абдан көп да. Бул университеттеги буга чейин ушу канча жылдан бери толуп келе жаткан проблемалар. Азыр флагман деген атыбыз эле формально калды, бирок деген ошол эле Ош мамлекеттик университетин карап көрөлү. Ошол мамлекеттик университеттин деңгээли материалдык техникалык базасынын чыңдалгандыгы, алардагы окутуучулардын алган айлыгы чындыгында бизди суктанып гана келе жатабыз да. Алар жеткен деңгээлге биз эмне үчүн жете албайбыз? Бул чындап айтканда жетишпегендик бар экенин мен деле билем, бирок колдон келген окатты жасап оңдогонго аракет үмүт болуп жатат. Университет жетекчисинин мындай жообу отургандарды таң калтырды. Башында ага ишеним артып, колдоого алгандар ордунан тура калып, жетекчиликке нааразычылыгын билдирди. Бул проблема жылда эле келип атат. Ана мен сизге тетиги ректор болгон атканда программаңызды айтып коеюн. Сиз ошондо тетиги экинчи аудиторияда, чоң аудиторияда ошондой программаңызды айтып ушинтип атканда ошол жерде суроо берилген да. Биз ушинтип жылда эле 13 деп келебиз. Бирок Исамидиновдун учурунда эпте ызычы болот, теңин алып, теңин албай ушинтип эле андан кийинки ректорубуз ордуна коюп берди. Анан эми ушул нерсе мындай уланып, мындай ортодон жоголуп кетип, жанагындай болбойбу дегенде ошондо сиз өзүңүз айткансыз да. 13 зарплата эмес, айлыгыңар көтөрүлөт, анын сарсана болбой эле койгула. Мен кудуретим жетет дегенсиз да. Мен бирок ошондо сизге чынында ишенгем. Ошентип 2 саатка созулган жыйында университет кызматкерлеринин маселеси оң жагынан чечилген жок. 13 айлык деп айтылган эмгек акынын 50% же башкача айтканда жарымы гана бериле турган болду. Мындай жоопту алган агартуучулар нааразы болгон боюнча өз жумуштарына тарап кетишти. Ал күндө жасалган жумуштар бу жерде азыр мына маселени бу жерден бүгүн чогулгандан кийин чечип берилди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын союзу президенттин саясатынын артыкчылыктуу багыттарын жүзөгө ашыруу боюнча баяндамасын иштеп чыкты. Бул тууралуу аталган союздун директору Өмүрбек Алманбетов билдирди. Жергиликтүү башкаруу саясаты кандай жүрүүдө, эмне багыттар боюнча иш алып барып жатат? Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Кыргызстандагы 453 айыл өкмөттүн 372си дотацияда турат. Мамлекеттик бюджеттен кошумча каражат менен каржыланат. Акыркы 2 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланганына карабай, жергиликтүү бюджет дээрлик өсүш бербей, жергиликтүү башкаруу органдарына бөлүнгөн каражаттын көпчүлүгү айыл өкмөттө. Айылдык кеңешти каржылоого ал эми бир бөлүгү коммуналдык төлөмдөр, жол куруу, парк бакчаларды куруу, суу чыгаруу сыяктуу тармактарга жумшалып кетип, айыл өкмөттөрдүн негизги делген калган тармактарына каражат жетпей калууда. Бул багытта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын союзу президенттин саясатынын артыкчылыктуу багыттарын жүзөгө ашыруу боюнча баяндамасын иштеп чыкты. Негизги максат бул баяндаманы даярдоодо ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатындагы жумуштарды түз бурмалабай ачык бир маалымат катары президентке жеткирүү болду. Биринчи максат, экинчи максат ошол президентке дагы өзүнчө бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу багытындагы жүргүзүлүп жаткан иштерди, ал жерде болгон өнүгүүлөр боюнча суроолорду мындай талкуулап турганга өзүнчө бир аянтча болот деген ой менен биз ушул жумушту баштаганбыз. Аталган баяндаманын түзүмү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын жана эл алдында сүйлөгөн маанилүү сөздөрүнүн мазмунун талдоонун негизинде аныкталды. Баяндама 6 бөлүмдөн турат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маселелери иш жүзүндө кандайча чечилип жаткандыгы, канааттандырарлык натыйжага жетүүгө кандай көйгөйлөр тоскоол болуп жаткандыгы жөнүндө жалпыланган корутундусу берилет. Андан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көрсөткөн көйгөйлөрдү чечүүдөгү өз аракеттерин жана кемчиликтерин баалайт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын корутундусун тастыктайт же четке кагат. Ар бир бөлүм ар бир артыкчылыктуу темага карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунуштары жана каалоолору менен аяктайт. Тем, которые наиболее волнуют органы местного самоуправления.
Бул баяндама президенттин пикири боюнча бардык башкаруу структураларынын ишинин предмети болуп калууга жана оң багыттагы өзгөрүүлөрдү көрсөтүүгө тийиш болгон артыкчылыктуу көйгөйлөрдүн, темалардын жана өнүгүү багыттарынын тизмесин түзүүгө мүмкүндүк берет. Жаңы жылда баяндаманын бир нече нускамасы президенттик аппаратка өткөрүп берилет. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жароев, Нурньюс, Бишкек. Артем Новиков үгіт топторуна бюджетте иштегендерди тартпоого чакырды. Ошондой эле премьер-министрдин милдетин аткаруучу вице-премьер-министр Артем Новиков мындан ары ишкерликте жана экономикада туруктуулук зарыл экенин, кыргыз экономикасы дагы бир башаламандыкты көтөрө албай турганын билдирди. Новиков ошондой эле биометрикалык маалымат ала электер жарандарды 29 декабрга чейин тиешелүү маалыматтарды тапшырууга чакырды. 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүү башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү тууралуу мыйзам жогорку кеңеште 9 декабрда 1 окуудан, 10 декабрда дароо 2 жана 3 окуудан өткөн. Бир катар активисттер, саясатчылар, депутаттар документ мыйзамды одоно түрдө бузуу менен бардык окуудан өткөнүн айтып жүрүшөт. Кыргыз жараны аталышындагы этностор аралык концепция жакынкы 5 жылдыкта иш алып барат. Улуттар аралык ынтымакты, биримдикти чыңдоого багытталган документке Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда кол койгон. Көп улуттуу Кыргызстандын бакубат өнүгүшү Садыр Жапаровдун платформасында да бар. Ал тууралуу кийинки сюжетте сөз болсун. Жети-Өгүз районуна караштуу Ырдыкайылы ар улуттун өкүлдөрүнөн куралган. Татар, уйгур, дунган, казак, кыргыз, орус улутундагы 3000дей тургун ынтымакта күн кечирип келишет. Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин койгондо айыл эли кубаттап, алдыда өтө турган шайлоодо бир добуштан колдоорун билдиришти. Негизи Садыр Жапаровго болгону акыркы ишенимизди келтирип атабыз, ишенебиз. Садыр Жапаров өзүнүн бир Кыргызстаныбызды көтөрүп кетет деген ишеничтебиз. Мы теперь ожидаем от Садыра Жапарова, чтобы изменение было, глобальное. Чтобы люди жили нормально. Башынан эле көңүлүм келип атат, ушу бала иштетип кете алат. Потому что бул убагында эле көргөзгөн, депутат болуп иштеп атканда эле көргөзгөн, бул иштеп кете алат экенин. Өлкөдө 80ден ашуун улут жашайт. Көп улуттуу Кыргызстан үчүн кубаттуу мамлекетти куруу президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун бирден бир максаты. Ал өлкө башчынын милдетин аткарып турган мезгилде этностор аралык ынтымакты чыңдоого багытталган Кыргыз жараны документине кол койгон. Демек Кыргызстан жашаган улутуна карабастан бардык элдер, улуттар Кыргыз жаран, биз кыргызстандыкпыз, деп жүрөгүнө өзүнүн ичине алып жүрсүн деп, ушундай биримдикке кирелик. Bir el, bir jurtbuz деген максатта, мекенибиз бир, жерибиз бир, рухубуз бир деген максатта ушуну иштелип чыкты. Кандай гана мамлекет болбосун, каада салтын, үрп адатын бийик тутпаса, ал улут өнүкпөйт, өспөйт. Бирок этносторду бириктирерден мурда кыргыздар өздөрү ынтымакта болушу керек. Урууга, жек жааттарга бөлүнүү жосунсуз жорок экени филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев белгилейт. Мамлекет түгүл континенттер биригип аткан учурда кыргыздар урууга бөлүнүп атышы бул такыр акылга сыйбас, жорок. Эл бөлүнгөн жок. Муну биз так айтып келатабыз, эл бөлүнгөн жок. Ошо элдин башында турган, элдин каймагымын деген, саясатчы сөрөймүн деген адамдар өзүнүн жеке кызыкчылыгына жетиш үчүн, жеке амбициясына жетиш үчүн кээде ошол өзүнүн уруусунун атын чакырып, биз баланчы уруубуз деп, анан ошо уруунун курултайын өткөзүп, уруунун жыйындарын өткөзүп аткан көрүнүш, бул өзү жакшы көрүнүш эмес. Биз улут катары калыптанышыбыз керек. Садыр Жапаровдун платформасында заманбап, светтик, экономикалык жактан бакубат, укуктук, адилеттүү, көп улуттуу жарандардын жашоосу үчүн өнүккөн мамлекетти куруу көрсөтүлгөн. Ал максаттар, пландар өлкө жарандарынын колдоосу, жардамы менен гана ишке ашат. Өлкөнүн коопсуздук кеңеши бүгүн 24 декабрда жыйын куруп, 10 январда боло турган президенттик шайлоого жана өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду даярдыкты талкуулады. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бул иш-чара өтө жооптуу экенин жана андан өлкөнүн келечеги түздөн-түз көз каранды болорун белгилеп, тийиштүү мамлекеттик органдар ишин так жана мыйзам чегинде аткарышы керектигин айтты. Ошону менен катар ал парламенттик шайлоодогу катачылыктар кайталанбасын
кошаланбашы зарылдыгын белгиледи. Жыйында Борбордук шайлоо комиссиясынын өкмөттүн жана башка тийиштүү мекемелердин маалыматы угулуп талкууланды. Жыйынтыгында мамлекеттик органдардын бардык жетекчилерине шайлоо менен референдумдук коронавируска каршы чараларды камсыздоо менен катар ачык, айкын жана демократиялык принципте өткөрүү тууралуу талап коюлду. 25 декабрга чейин Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бирдиктүү оперативдүү штаб түзмөй болушту. UFC башчысы Дана Уайт Британиянын BT Sport телеканалына маек берип жатып, кийинки жылга пландалган ири беттештерди тизмектеп берди. Уайттын айтымында 2021 жылы аялдар арасындагы эң ири беттештердин бири эң жеңил салмактагы чемпион Валентина Шевченко менен мурдагы чемпион Джессика Андраденики болмокчу. Мен бул кармашты чыдамсыздык менен күтүп жатам. Валентина менен Андраденин ортосундагы оюн кызыктуу болот. Анткени Валентинанын аброю Тайсондукуна жетти. Азыр Шевченкону эч ким жеңе анда Андраде эң жеңил салмак менен чыгып, Чукагианды нокаутка кетирген, деди Уайт. Джессика Андраде былтыр аялдар арасында жеңил салмак боюнча чемпион болгон. Бирок кытайлык Вейли Жанг менен беттештен кийин бул титулдан кол жууган. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко эң жеңил салмакта чемпиондук намын 4 жолу ийгиликтүү коргоду. Акыркы ирет Лас-Вегас шаарында өткөн UFC 255 турниринде Дженнифер Майя менен беттешкен. 5 раундка созулган айыгышкан кармашта кыргызстандык мушкер кыз толук артыкчылык көрсөткөн. Урматтуу теле көрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз. Ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.